бул жерде мындай сунушту киргизгенде жарандар дагы видео тасманы бузууларды тартып, ошол видео тасманы ГАИ кызматкерлерге берсе, айып пулдан 10% алсын деп ушундай сунушту бергем да. Жогоруда кандай сунуш айттыңыз анда, жанагы милиция кызматкерлери штрафты текшерүүнүн ордуна? Бул жерде мындай болгондо автореклама боюнча биз дагы сүйлөшкөнбүз. Мен айткам, ГАИ кызматкерлери негизи жол коопсуздугун караш керек, авторекламаны текшербей эле да. Анан булар жөнүндө андып эле жүрүшөт да, каяктан акчаны тапса болот деп. Андай болбош керек да. Негизи буларды биз эмнеге биз ГАИни түздүк? Булар жол коопсуздукту караш керек. Эң биринчи булардын максаты. Булар айтып атышат, биз авторекламаны карайбыз, анан башка нерсени майда чуудага киришип жатышат да, анан айып пулдарды өтө чоң көрсөтүп жатышат. Бул коррупцияга алып келет.